Биз азыр жаңы эле тоос коргоол оюнунан жеңишке жеткен колумбиялык Оскар Фажардо Чика менен отурабыз. Бул иш мени абдан кызыктырды. Себеби бул атайын ушул дүйнө жүзү боюнча жана мангала оюндарынын түрүнө кирген бардык оюндарды иликтеп, алар боюнча сүрөттөрдүн баарын чогултуп жүргөн экен. Атайын өзү мондай китептин дагы автору экен. Оскар, айтсаңыз, сиз бул тоос коргоол оюндары кирген жалпы эле мангала оюндарына терең кызыгуу артып жүргөн экенсиз. Аларды иликтедиңизби атайын? Ооба, Африкада тоос коргоол абдан популярдуу. Ал мангала оюндарынын катарына кирет. Борбор Азияда ойногон тоос коргоол интеллектуалдык мыкты оюн мен үчүн абдан кызыктуу. Бул китебиңиз эмне жөнүндө? Бул китеп тоос коргоол оюну жөнүндө. Ал Африка элдери жана башка өлкөлөрдөгү диаспоралар, жаштар үчүн жазылган. Китептеги маалыматтуу сүрөттөрдү өзүм чогултканмын. Анда Африка, Азия өлкөлөрү, Кытай, Япония, Корея жана Кыргызстандагы тоос коргоол оюндары жөнүндө иликтегем. Китепти дүйнөлүк жогорку окуу жайларында жана китепканалардан тапса болот. Сиз өз мекениңизде тоос коргоол оюнун үйрөтөсүзбү? Тиле каршы менин өлкөмдө бул оюнга өкмөт тараптан жакшы көңүл бурулбайт. Мен үчүн болсо бул оюн абдан маанилүү, ошондуктан башкаларга үйрөтүп жатам. Ушул тоос коргоолду үйрөнүп аткан колумбиялык кишилер дагы барбы? Ооба, көп эле киши эрежесин үйрөндү. Ар бир сабакта 5-10 киши үйрөнүп турат. Колумбияда тоос коргоол ойногонго кызыккандар көбөйүп, эркектер, аялдар арасында дагы үйрөнүүгө ынтызар болгондор чыгат деп ойлойм. Оскар, рахмат. Ушул тоос коргоол оюнун сиз өзүңүздүн өлкөңүздө да жайылтып жүрүп, аны дагы өзүңүздүн изилдөөлөрүңүзгө кошуп, сүрөттөрүн тартып жүргөнүңүздөр үчүн рахмат. Рахмат.